Урматтуу мекендештер, кечээ 31-августта Кыргызстан мамлекети өзүнүн эгемендүүлүгүн майрамдап, ошону менен бирге биздин Ош шаарыбызда улуттук оюндар боюнча абдан чоң мелдештерди өткөздү. Бирок ошол мелдеш бүткөндөн кийин чоң башаламандык чыгып, жаңжал чыгып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ошол көкбөрү оюнуна катышкан көкбөрчүлөр, ынтымак командасы мындай кысым көрүп, запкы жеп калган учурлар пайда болду. Коомчулукта бул боюнча көптөгөн ар кандай пикирлер, ар кандай карама каршы болгон мамлекеттин бүтүндүгүнө болгон сын пикирлер айтыла баштады. Биз билишибиз керек, Кыргызстанда бир кыргыз эли бар. Оштук, таластык, көлдүк же болбосо баткендик эл жок. Ошон үчүн кыргыз эли дайыма бүтүндүгүн, бириндигин сактап калыш үчүн ушундай социалдык тармактарга бөлүнүү, жарууларды токтотушубуз керек. Экинчиден, ачыгын айтканда, ошол башаламандыктын негизги себептерине тилекке каршы укук коргоо органдары жана уюштуруучулар себепкер болуп калды. Алдын ала 10 000 киши чогулуп аткандан кийин бардык коопсуздук шарттарын түзгөнгө аракет жасаш керек болчу. Экинчиден, ошол жердеги текшерүү иштерин, андан тышкары тосмолорду убагында коюп, ошондой башаламандыкка жол бербегенге бардык шарттарды түзүш керек эле. Тилекке каршы андай болбой, ошол кечеүнкү окуя азыр бүгүнкү күндө социалдык тармактарда Кыргызстан мамлекетинде бир катуу мындай ар кандай карама каршы пикирди жаратып атат. Үчүнчүдөн, акыркы убакта Кыргызстандын көкбөрүсү бүткүл дүйнө жүзүнө таанылып, абдан өзүнчө бир позитивдүү пиар болуп, позитивдүү көптөгөн ой пикирлерди жаратып, көрүнүштөрдү жаратып, мына жакында эле Кыргызстанда дүйнөлүк чемпионат болуп кетти. Кечээ болгон окуядан кийин Кыргызстандын ушул көкбөрү оюнунун мындай тест катары көргөзгөнгө, аброюн түшүргөнгө бир кандайдыр бир чагымчылардын аракеттери болуп калды. Ал жерде чыккан чагымчыл же болбосо ошол хулигандык иштерге барган жаш балдар түшүнүп түшүнбөй ошондой шартта барганы абдан өкүнүчтүү. Бирок кандай болбосо да мыйзамдуулук жогорку деңгээлде орноп, алардын бардыгы жоопкерчиликке тартылышы керек. Ошон үчүн баарыңарды сабырдуулукка, тынчтыкка жана биримдикке, Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калууга чакырам.